Алато 24 маалыматы каналынын эфирлерин кайрадан интернетте эмнеге рубрикасы менен улантабыз. Бүгүнкү күндө интернетте көп талкууга алынган маалыматтардын бири балабакчадагы кичинекей баланын сабалышы кызуу талкуу жаратууда. Биз алдыда ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Интернет тармагында бүгүн Кыргызстандын аймагындагы менчик балабакчалардын баары текшерүүдөн өткөрүлөт деген маалымат чыкты. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда текшерүү тууралуу чечим кабыл алууга Бишкектин четиндеги Алатуу конушундагы менчик балабакчалардын бириндеги окуя түрткү болду. Бул окуяга министрлик тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте республикадагы менчик балабакчалардагы балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана лицензиялык талаптарды сактоо боюнча ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүүнү пландоодо. Дал ушул маалымат интернет колдонуучуларынын талкуусуна жем таштады көрүнөт. Анткени алардын пикиринин көпчүлүгү текшерилсин деп өздөрүнүн сунуштарында калтырышууда. Ушуну жарыя кылбай эле текшерсе болбойбу? Баарын дайындап анан текшертиштин эмне кереги бар дейм да. Бизде бардык жерде ушундай. Айтып, алар даярданып, анан булар келип жакшы экен деп кетет. Тиги жак ошол эле көрүнүшү болуп калат. Бардык балабакчага толугу менен видео байкоолорду койдуруш керек. Садик аттуулардын баары текшерилсин, камера коюлсун. Балдарыбыз кечке кантип күнүн өткөрүп жатышканын бир гана Кудай билет. Урса, чапса, бала да айта албай жүрө беришет. Мамлекеттик садиктерди дагы тыкыр көзөмөлгө алыңыздар. Балдарды жакшылап караш керек. Зордук, зомбулук деген болбош керек. Гос садиктерге дагы коюлсун камера. Я поддерживаю. Саламатсыздарбы, урматтуу чоңдор, жеке садиктерди эле эмес, өкмөттүн садиктеринде текшергиле сураныч. Өкмөттүн садиктериндеги тамакты балдар эмес, чоңдор да жебейт. Чоңдор, билим берүү кызматкерлери, сиздер эмнени карайсыздар? Сураныч, өкмөттүн садиктеринде текшериңиздер. Балдардын тамактарын сөзсүз караңыздар. Рахмат. Буларга да ККМ аппараты коюлушу зарыл. Акчаны жөн эле колго алып журналына белгилеп коюшат. Менин баламды да сабап коюшканда мэрияга чейин баргам. Унчукпай бизге тиешеси жок деп койгон. Эми текшериш үчүн обязательно көп бала сабалып кордолгондон кийин анан интернетке чыкканда гана текшеришет имиш. Текшергиле туура кыласыңар. Мен бир менчик садикте няня болуп калып, балдарга берген тамагы кечке суп. Жебей коюшса урат балдарды. Личный движение кыла албайт балдар. Кыскасы сөз көп жазсам, ошондо ушул оюн болгондо балдарыңарды бербегиле деп айтсам болчу экен дейм да, же тигилерди урбагыла деп. Алигиче эсимен кетпейт. Рабочий городокто болчу. Частный дейт, бирок тамактары жакшы эмес. Барсаң жаап алып ачышпайт. Эң биринчи тамак ашын текшергиле. Күнүгө нан, чай, каша жейбиз деп айтып келишет балдарыбыз. Анан кантип өсүп өнүгөт балдардын мээси, тулку бою. Белгилей кетсек, буга чейин Алатоо конушундагы бакчалардын биринде 5 жашар наристе сабалганы тууралуу маалымат интернетте тараган. Министрлик бул балабакчага лицензия берилбегенин, эгер мыйзамга каршы иш аныкталса, ээси жоопко тартылаарын, ата-эне баласын менчик бакчага берип жатканда анын документтерин, уруксаат кагаздарын текшерип келиши кабыл алынышы керектигин дагы эскертип өттү. Аларда Бишкектин 1-май районунда таштанды үчүн өзүнчө урналар орнотулары маалым болду. Бул тууралуу маалыматты Борбор калаанын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 1-май районунун акими Жамалбек Ирсалиев президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев менен жолугушту. Жыйында таштандыларды өзүнчө чогултуу маселеси талкууланган. Белгиленгендей, алгачкы этапта таштанды контейнерлерине айнек, кагаз, пластмасса, темир жана тамак аш калдыктарына атайын стикерлер чапталат. Көбүрөөк маалыматтык чагылдыруу үчүн президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери жарандарга катуу тиричилик калдыктарын сорттоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, брошюраларды таркатышат. Бул маалыматты интернет колдонуучулары жөн гана окуп койбостон өздөрүнүн сунуштарын жазып, эми ушуну дагы туура пайдаланалы деген кеңештерин беришүүдө. Эми ушуну айбанча эмес, адамча колдонсок болду. Анан бир машинага жүктөп кетсе таң калбайм. Ушуну кыргызча жазса болбойбу? Же биз Орусияда жашап жатабызбы? Мусордун баарын бир пакетке салып туруп, баламды төгүп кел дейм. Аны сорттоп жүрмөк белем, ар бирине бирден пакет кылып. Кыргызстан вечно артта жүрөт. Мындайлар башка өлкөлөрдө давно бар го. Атайын баклашка гана салына турган урналар коюлган. Ошону жакшына колдонгулачы. Бүт мусордун баарын тыгып жатасыңар. Өнүкпөйбүз деп коесуңар, ар ким өзүнөн башташы керек. Балдарына үйрөтүш керек. Элементарно ушундай нерселерди үйлөнөлүчү элдер.
Кароолчу коюп коюш керек, анда сортировка кылып турат. Ким эле мусорун алып барып сортировка кылмак эле. Ар бирине отдельно кылып саласың, акырында бир машина келип баарын бир кылып алып кеткени жаман да. Камера койбосо элдер дагы деле аралаштырып ташташат. Аралаштырып таштаган адамга штраф жазыш керек. Ошондо оңолот, туура кылышат. Аны кайра иштетип чыкса болот да. Куда попало мусор таштагандарга чоң суммада штраф салса жакшы болмок. Ишемби күндөрү айлана чөйрөнү тазалап туруу үчүн дагы указ чыкса, шаарыбыз, айылдарыбыз таза жана таштанды таштабаганга өбөлгө түзөт эле. Жакшы болуптур. Эми өзүбүз оңолсок болду. Туура колдонуп, биз жалкообуз да, сорттогонду кой. Кээде мусорный бакка жетпей калышат 2 кадам. Биздикилер жумушка шашып баратып ыргытат. Карамак беле каягына салам деп. Кээ бир тарбиясыз адамдар муну да талкалап жок кылышпаса болду. Абдан жакшы нерсе, мен колдойм. Европада да ушундай. Буюрса тазалык орноп келе жатат Кыргызстанда. Өнүгөбүз. Эми ар ким өзгөрүүнү, тазалыкты өзүбүздөн баштап ордордуларына салалы. Буга чейин президенттин ысырапкерчиликти алдын алууга багытталган жарлыгы чыгып, ал колдоо тапкан. Интернет тармагынын колдонуучулары дагы бул маалыматты бөлүшүп, өз ой пикирлери менен азыр дагы бөлүшүп келишет. Бүгүн соц тармакта ушуга байланышкан дагы бир маалымат чыгып, ал көптөгөн пикирлерди жаратууда. Айтсак, Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы маркумду акыркы сапарга узатуудагы ысырапкорчулуктун алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Фатвада Курандан, хадистен бир катар мисалдар келтирилип, сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асылып, тамак берилбеси эскертилет. Ошондой эле жакынын жоготуп, аза күткөн адамдын малын союп, аларга тамак жасатуу шариатта макруу болору белгиленген. Андан тышкары маркумдун артында балакатка 7 элек балдары калган болсо, мындай учурда жаназага келгендерге тамак берүү арам болуп катары саналары айтылган. Буларды бир баштан баяндоо менен муфтият төмөндөгүдөй чечим чыгарган. Азалуу үйдө алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп, келгендерге дастаркон жайылып, тамак аш берилбесин. Маркумга атап 3-үлүк, бейшембилик, 40-лык жылдык өткөрүү бир дагы диний китепте айтылган эмес. Маркумду коюп жатканда жыртыш таратуу, кийит кийгизүү шариатта жок. Күмбөз тургузуу, эстелик коюу, коргон айлантуу шариатта жок нерсе, ысырапкерчилик. Ага кете турган акчаны жетим жесирлерге, жакыр муктаждарга берсе, сообу пайдасы көбүрөөк болот. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Булардан тышкары маалыматта маркумга сооп алып берүү, тамак аш менен гана чектелбесин. Коомчулукка пайдасы тие турган мечит, медресе, мектеп же оорукана сыяктуу мекемелерге керектүү жабдууларды алып берип койсо, сообу андан да көбүрөөк болору кошумчаланган. Айта кетсек, аза бүткөндөн кийин карыз албастан, ашыкча ысырап кылбастан экономикалык абалына жараша каалаган күнү маркумга багыштап тамак берип койсо болот. Ал тамак аштын жакырларга, жетим жесирлерге берилгени көбүрөөк соопко эгедер кылат. Тойлордо да ысырапкерчилик өтө көп. Чектөө койсун, үйлөнүп эртеси карыз төлөөгө мигрант болуп кетишпей. Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун, ысырапкерчиликтен алыс бололу. Канча жыл күтүштү, эчак эле чыгарып, имамдар мечиттен эле түшүндүрбөйт беле. Эң сонун ушундай кылып эртерээк ишке ашырыш керек. Ысырапкорчулук бизде өтө көп болуп кеткен акыркы убакта. Ушуну эми элге кененирээк түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Анткени айыл жерлеринде көп күндөр кайра эле сое беришет. Сонун жаңылык, буюрса президенттин жарлыгы ишке ашып жатат. Иштесе болот экен го. Ушинтип эле фатва чыгарып койбой катуу көзөмөлгө алыш керек. Ар бир айыл башчыны жоопкерчиликке коюш керек. Антпесе улана берет. Туура, айыл башчылары көзөмөл кылып турушу керек. Ошондо оңолобуз. Себеби кечээ биздин айылда аза күтүүдө кайра эле мал союлуп ысырапкерчилик болду. Аларда интернетте доллардын баасы кайрадан асман чапчып көтөрүлгөнү маалыматы тарап, интернет тармагынын колдонуучуларын дүрбөлүңгө салды. Кыргызстандын коммерциялык банктарында жана менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ доллары 100 сомдон ашты. Ушул тапта акча алмаштыруучу жайлар коммерциялык банктар америкалык долларды 98 сом 50 тыйындан сатып алып, 101 сом 50 тыйын, 102 сомдон сатууда. Улуттук банктын расмий курсунда 1 доллар 97 сом 69 тыйын болуп турат. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учурап, анын кесепетинен кыргыз сомунун куну дагы төмөндөп жатат. Орусиянын Борбордук банкы 9 мартта коммерциялык банктарга накталай рубльге чет элдик валюталарды сатууга тыюу салды. Кыргызстандын Улуттук банкы жыл башынан бери
4 жолу интервенция жасап, 200 миллиондон ашуун долларды каржы базарына чыгарды. Акыркы жолу 4 мартта валюта базарына 55,35 миллион долларды саткан. Анда алдыда комментарийлерге назар салыңыз. Долларды токтотуп салыш керек. Биздин айлыктар сом менен, айлык көтөрүлбөйт. Бирок кийим, тамак аш доллар көтөрүлгөн сайын кымбаттап жатат. Доллар бизге кереги жок эле. Рубльды көтөрүш керек. Орусияда иштеп тапканыбыз эч нерсеге жарабай калды. Россия, Өзбекстан долларга запрет койду. Бизде асманга чыгат го. Долларды жоюп запрет кылыш керек. Карапайым элге евро доллары керек эмес. Жок болуп кетсе андан жакшы. Доллары жок эле жашап келгенбиз. Ата тегибиз. Долларды жоюш керек. Рубль эле жетет бизге. Көптөгөн мигранттарыбыз Россияда жүрөт иштеп. Биз дагы долларга тыюу салышыбыз керек. 1 доллар 1 сом болгуча. Америкадан Кыргызстаныбыз эмне кем бекен? Тең ата болчудай укугубуз бар. Баарыбыз сомубузду пайдаланалык, колдойлук. Бир муштумдай болуп түйүлүп иш кылалы. Долларды колдонууга тыюу салыш керек. Тез арада рыноктон чыгарып салуу керек. Мен эчтен калбаймын. Доллар көтөрүлгөнүнө кичинекейимде эсимде бар 18 эле курс. Кийин 25, 33, 45, 75, 85 болуп эле көтөрүлүп атты. Доллар көтөрүлүшү менин жашыруума таасирин деле тийгизбейт. Доллары жок жашоо өтпөй калмак беле. Доллары жок биздин аталарыбыз жашап келген. Сом менен эле күн өткөрө берген оң. Россияда да тыюу салыптыр коммерциялык банктарга. Бизде дагы ошондой кылыш керек. Жөн алып саткан нерсени сом менен баалай турган кылыш керек. Мамлекет көзөмөлгө алып. Биз жогоруда интернет тармагындагы актуалдуу болуп талкууга айланган маалыматтардын айрымдары менен бөлүштүк. Эгерде сиз да бул видеону көрүп жатсаңыз, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Кайрадан интернетте эмне кеп болуп жатканын жакшы кабарлар менен жолугалы. Саламатта туруңуздар.